dostlar. Hazır biz sizler bilen birgelikte üçüncü laboratuvar yapmıştı. Birge aktaralım. Al için biz Excel düşükte olalım. Excel. Bu yerde B2 yaçeykasından B6 yaçeykasındaki formatın bu bölüge atkızız. Al için biz bu 2 yaçeykasından B6 yaçeykasına belgili alıp bu yerden denejnik degen жерді таңдап аласыз. Өзіңіздер көрініп тұрғандай рубль белгісі шықты. Скидка мамычасындағы санларды түрден кейін 4 санға айтабыз. Ал үшін C2 ячейкаларын мыштың жардамында C6 ячейкасының чейін белгілеп алып, бұл бөлікшеген число десятичных знаков деген жерде түпкі білдіріп аламыз. Бұдан кейін 4 санға чейін соңайды. Скидка процент мамычасының B2 ячейкасынан B6 ячейкасына дейін процент типіне айландыралады. 2% форматына айландыралады. Ал үшін B2 ячейкасынан B6 ячейкасына дейін белгілеп, бұл жерден процент деген жеткенімізді процент шығады. Бұл жерде дата размещения мамычасының B2 ячейкасының B6 ячейкасына дейін біз датаның форматын өзгертішіміз керек. Тақтап айтқанда сан менен емес айды цифрамен береміз. Ал үшін E2 ячейкасынан E6 ячейкасына дейін белгілеп аламыз. Бұл жерден другие числа форматын береміз. Бұл бөлікті таңдаймыз. Нөмірді жиынтыққа береді. Дата исполнения мамычасындағы бұл даталар біз жылын көрсетпей башқа типке айландырамыз. Тақтап айтқанда төмендегідей алу үшін F2 ячейкасын F6 ячейкасына чейін белгілеп, бұл жерден дата вкладкасының сізге мындай болушы керек. Ал үшін ОК кнопкасын басасыз. 30 число 6 ай, 30 yok. Стоимость доллар деген жерде біз доллар типіне айландырышымыз керек. Ал үшін біз G2 ячейкасынан G6 ячейкасына чейін белгілеп, бұл жерден денежный вкладкасын таңдап аламыз. Денежный. Бұл жерден біз рубльдің белгісін таңдап алышымыз керек. То есть английский. Q кнопкасын басасыз. Өзіңіздерге көрінгендей бұл цифралардың алдына доллар белгісі шығып. Завтракты мамычасындағы H2 ячейкасынан H6 ячейкасына чейін біз общий форматын өткізішіміз керек. Ал үшін H2 ячейкасынан H6 ячейкасына чейін белгілеп, бұл жерден жалпы форматты таңдаймыз. Төмендегідей жиынтыққа ие болды. Қадамымыз количество мамычасының E2 ячейкасынан E6 ячейкасына чейін разделить
разделителями разрядов форматын орнотобуз. Ал үчүн бул жерден числовой деген жерден разделить групп разрядов деген жерге галочка белгисин коюп биз төмөндөдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Бул листтеги акыркы аткарып турган жумушубуз код заказы намчасындагы J2 ячейкасынан J6 ячейкасына чейин текстовый форматын орнотобуз. Ал үчүн J2 ячейкасынан J6 ячейкасына чейин белгилеп алып, бул жерден текстовый деген жерди басабыз. Төмөндөй жыйынтыкка ээ болобуз. Менен биринчи барактагы жумушубуз аяктайт, экинчи баракка кайрылабыз. Дегенде эле биз экинчи листтен итого мамычасындагы сандардын ичинен терс сандарды узун түскө боеп алышыбыз керек. Ал үчүн биз J2 ячейкасынан J26 ячейкага чейин белгилеп, бул жерде числовой деген жерден терс сандарды кызыл түс менен көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн бул төртүнчү жерден биз терс сандарды кызыл түс менен боеп турган жерди тандасак, төмөндөдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Кийинки кадамыбыз бул оң сандарды көк түскө боеп алышыбыз керек. Ал үчүн төмөндөдөй кылып J2 ячейкасынан J26 ячейкага чейин белгилеп, числовой деген жерден биз шрифтти өзгөртүшүбүз керек. Шрифтти биз бул жерден көк түстү тандап алабыз. Көк түстү тандамай биз төмөндөдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Оң сандар көк түс менен, терс сандар кызыл түс менен белгиленип калды. Расход намчасындагы сандардын ичинен 7ден кыргоочусун биз башка түс менен белгилеп алышыбыз керек. Ал үчүн биз F2 ячейкасынан F26 ячейкасына чейин белгилеп, условное форматирование деген жерден бөлүп тандап, бул жерди 50 деп жазабыз. Окей кнопкасын басып төмөндөдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 100ден жогорку сандар мындай түскө боелду. 50ден кичүү, 50ден төмөн жерге жетпеген сандарды да башка түс менен белгилешибиз керек. Ал үчүн F2 ячейкасынан 26 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден менче деген жерди тандап 50 деп жазабыз. Түстөрүн биз башкача кылып койсок болот. Şunday деген жыйынтыкка келдик. 50ден жогорку сандар кошулмай, 50ден төмөн сандар фарыз түс менен белгиленди. Андан кийин дата мамчасындагы ячейкалардагы датаны биз тамга түрүндө жазып алышыбыз керек, сөз түрүндө. Ал үчүн бул жерде S2 ячейкасынан S6, S26 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден числовой форматын тандайбыз. Числовой форматын эмес, бул жерден дата форматын тандап, бул бөлүктү тандасак, биз күткөндөй жыйынтыкка ээ болобуз. Бул жерден
Бул жерден жалаң өзүңүздөргө көрүнүп тургандай решеткалар чыгып калды. Бул ячейкага сиздердин батпай калгандыгын түшүндүрөт. Ошондуктан биз мышканын жардамы менен ячейканы чоңойтсак, биз күткөн жыйынтык келип чыгат. Объем деген манушедагы ошондора биз числолук тармак орнотуу менен штук сөзүн кошушубуз керек. Ал үчүн B2 ячейкасынан B26 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден другие числовые форматын тандап, все форматын басып төмөндөдөй ячейка жазабыз. Бул жерден биз штук сөзүн ушул жерден кошобуз. Ок кнопкасын басып биз күткөндөй жыйынтыкка ээ болобуз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн лабораториялык жумушубуз аяктады. Сиздер менен мен көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.